Сүйүктүү достор, сүйүктүү замандаштар, сүйүктүү биздин угармандарыбыз, подкастты тыңдап жаткан ар бир жанга ысык салам. Мен болсо сиздер мененмин, атым Аку. Жана бүгүнкү 10 мүнөттүк кичинекей подкасттын ичинде биз бүгүн сыйынуу, тиленүү жөнүндө сөз кылалычы. Эми сыйынуу дегенде бул өтө эле диний угулушу мүмкүн, бирок биз дайыма жараткандан бир нерсени тиленебиз, О, Кудай, оорубай жакшы болуп кетсем экен. О, Кудай, балам жакшы аман эсен келсе экен. О, Кудай, акча көп тапсам экен деген сыяктуу биз дайыма жашообузда тиленип, үмүттөнүп, күтүп жашайбыз. Анан бирок ошол биздин сыйынуубуз, тырмакчанын ичиндеги сыйынуубуз жараткандын тактысынын алдына жетеби? Жараткан биздин ошол сыйынуубузду дайыма эле угабы? Дайыма эмне үчүн биз кээде жооп ала албай калабыз? Кээде жетет, кээде жетпей калат, Карап отурсаң кызык жашоо. Мына ушул тууралуу сөз кылып көрбөйлү, келиңиздер бүгүн. Чындыгында биздин жашообузда эмнеси менен, эмне менен кубанабыз, эмне менен үмүттөнүп жашайбыз? Кантип биз ошол экстренный учурда "О, Кудай, жардам бере көр" деген сөздүн угулушун, анан жогорку зор күч Кудай бизге назарын салып, "Ой, балам, эмне болду?" дешин каалайбыз. Албетте биз дайыма бул нерсени каалайбыз, анткени Кудай баш оорубагандын Кудай менен иши жок дейт, Анан биз башыбыз ооруганда Кудайды эстейбиз. Мен бүгүн ошол сыйынуусун Кудай уккан Анна деп аталган аял жөнүндө сөз кылгым келип атат. Анан албетте ушул сиздин негизи жашооңузда "О, Кудай" деп жалынган учуруңуз болду беле, тиленген учуруңуз, ниет кылган учуруңуз болду беле? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Андан тышкары +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубузда кызматта. Ал жакка да пикириңизди жазсаңыз болот. Ыйык жазуудан бир аят карай кетсек. Алар Шилада тамак жеп бүткөндөн кийин Анна ордунан туруп кетти. Ошол убакта ыйык кызмат кылуучу Эйли ибадаткананын кире беришинде отургучта отурган. Анна өз үй бүлөсүнүн бузулушуна күнөөлүүбү? Мүмкүн ал баласыз өтүп бараткандыр көрүп, Сарага окшоп күйөөсүнүн никесиз аял алышына түрткү болгондур. Же Элкана Пенинага үйлөнүп жашап жатканда ага өзү экинчи аял болуп тийип алгандыр. Бул эки жагдайда тең ал арты кандай болорун, бул аракеттер үчөөнө кандай бактысыздык алып келерин ойлонбосо керек. Бир подкастта мен кызганчаактык жөнүндө сөз кылганда ушул Пенина жөнүндө сөз кылгамда, Пенина дагы Элкананын экинчи аялы, эки аялынын бири. Анан ал аябай кызганчаак болду. Кызганчаактыктан Аннаны муунта берчү да, мындайча айтканда. Балким аны эч нерсе үчүн айыптоого болбойт чыгар. Күйөөсү Элкана Кудайдан корккон адам, экинчи аялын өз каалоосу менен алгандыр. Бирок ал катуу кайгырган. Майда чүдөсүнө анча деле маанилүү болбогондуктан Библияда фактылар гана баяндалган чыгар, Ал жерде Аннанын эмоциялары, башка нерсе кенен жазылган эмес. Аннанын Кудайды билери жөнүндө сөз кылынганда кызыгы. Кудайга барчу жол Анна үчүн ачык, анткени күйөөсү үй бүлө башчысы катары белгиленген учурда өз жакындары үчүн курмандык жалып турат. Караңызчы, канчалык маанилүү эркектин үй бүлөдөгү орду. Ван дер Гувен өзүнүн Периште менен коштошуу аттуу китебинде мындай дейт: көзгө көрүнгөн күчтөрдүн баары кийлигишип жаткансып, бул жашоо кээде кандай гана оома, төкмөлүү сезилет. Алар жашоого чабуул коюшат, жашоонун түзүлүшү талкаланганга чейин жетет. Ушул сыяктуу нерсени Анна да баштан өткөрүшү керек болду да. Ал өтө көп ыйласа керек. Баласынын жоктугунан эле эмес, күйөөсүнүн экинчи аялы Пенина анын жүрөгүн оорутуп, дайыма басынтып, шылдыңдагандыктан улам Кудай мени калтырып кетти окшойт деп ойлосо керек, байкуш аял. Бүт үй бүлө курмандык чалуу үчүн Шилада жылына бир жолу өтүлүүчү улуу майрамга жөнөгөн сайын Пенина Аннанын көңүлүн оорутчу да. Элкана Аннаны соротуп, "Сен менин эң сүйүктүүмсүң" дечү. Андан соң "Мен сен үчүн 10 уулдан артык эмесминби" деп сурачу. Караңызчы. Бул сөздөр Аннаны бир аз сороткону менен аны баары бир түркүн ойго салчу. Жүрөгүнүн тереңинде ал өзүн ого бетер жалгыз сезчү. Күйөөсү андан балалуу болуу үмүтүн үзүп койгон жокпу? Муну бая перзент күтүп жүргөн адамдар жакшы түшүнөт болуш керек Аннанын абалын, Абысындары кыйын болуп, "Эмне төрөбөйсүңөр, дарланбайсыңарбы?" дегендер бар го. Анан мен ойлоп атам, Аннанын абалын ушу перзент күтүп жүргөндөр аябай жакшы түшүнсө керек. Ыбрайымдын бала сурап Кудайга кайрылганын эстеди Анна. Ысқақ да өз аялынын балалуу болушун Кудайдан суранган. Алардын аялдары кеч болсо дагы уулдарды төрөп беришкен. Ошол балдар
өз элинин жашоосунда маанилүү ролду ойногон. Анна Кудай гана түшүнүп жардам бере аларын билет. Ошол себептен ал ибадатканага кайра кайтып келди. Бул жерден жүрөгүндөгү кайгысын айтып сыйынды байкуш отуруп алып. Өзүн мынчалык кыйнап жаткан эмне экенин түшүндүрүү ага кыйын болду да. Бир аз сооронгон ал Кудайга кайрылып ичинен сыйынып жатты. Сибайот теңир деп баштады ал. Бул сыйынуу анын, ушул сыйынуу демекчи, бир аз айта кетсем, сыйынуу дегенде биз көбүнчө бир жаттап алган, сыйкырдуу сөздүн гүлүн терип сыйынышыбыз керек деп ойлойбуз. Бирок ар бир адам кайсы гана улуттун атуулу болбосун, кайсы гана улуттун, кайсы гана тилде сүйлөбөсүн, өз тилинде жөн гана отуруп алып, "О Кудай" деп сыйынса болот. Мындай сыйынуу жаратканга абдан маанилүү, абдан кымбат, жөнөкөй жүрөктөн чыккан сыйынуу менен. Ошондуктан сыйынуу десе эле мен билбейм деп айтпаш керек. Бул жөн гана ата энең менен сүйлөшкөн сыяктуу эле. Апа, мага 1000 сом керек болот эле, берип турасызбы дегендей эле Кудай деп эле кайрылып айтсак болот. Анна дагы ушу жөнөкөй эле сыйынуу менен ибадатканага кирип алып, "О Кудай" деп айтып атат. Анан ичиндеги арманын төгүп атат. Бул сыйынуу анын Кудай менен болгон мамилесинин далили. Ал асман жердин теңири, өзү жараткан баардык нерсенин үстүнөн бийлик кылган теңир. Ал буйруктарын күтүп турган сан жеткис периштелердин да теңири жана Ысрайыл элине көрсөткөн кереметтерди көрсөткөн улуу теңир. Анын бул сөздөрүнөн биз теңирдин улуулугуна жана кудуреттүүлүгүнө болгон ишенимин көрө алабыз. Ал керемет Кудай. Кудайга карата туура мамиле негизи адамга өзүнө өзү туура баа берүүгө мүмкүндүк берет да. Мен анын улуулугунун алдында эч ким эмесмин. Мен болгону күңмүн дейт Анна. Караңызчы, күңмүн деген сөздү ал 3 жолу кайталайт. Анын күңмүн деп айтышынын жөнү бар болчу. Анткени ыйык Кудайдын алдында ал өзүн эч нерсеге арзыбаган, санда жок адам катары көргөн. Бирок Кудайга кызмат кылгысы келчи. Адамга Кудай тарабынан берилген артыкчылыкты туура түшүнүүнүн сыры ушунда да. Кудай адамдын өзүнө кызмат кылышын каалайт. Качан биз Кудайга кызмат кылып, мен сенин алдыңда эч ким эмесмин дегенде, анан ал бизди көтөрөт. Муну түшүнгөн Анна дагы анан чоң нерсени суроого батынды да. Ал кичинекей ырайым сурап Кудайды капаланткан жок. Мындай улуу Кудайдан керемет сурап сыйынууга болот. Анна, "Кудайым, сөзсүз эркек бала болсун" деп каалоосун ачык айтты. Караңызчы, мен кээде ойлоп кетем да, эмнеге буга чейин анын сыйынуусу айтылган эмес депчи, же бул сыйынуусу өзгөчө болгонбу? Анан бала сурап сыйынгандан кийин ал Кудайга убада берди да. "Мен аны өмүрү өткөнчө сага берем, башына устара тийбейт." Бул убадасы менен ал назирлик жөнүндө айтып жатат. Кудай ага уул бере турган болсо, анын ошол баласы Кудайга ардалган адам болмокчу. Ал шарап да, күчтүү ичимдик да ичпейт, чачын да калдырбайт. Караңызчы. Мындай, "Сен мага бер" дейт. Анан мен аны кайра сага берем деп атат да. Аябай чоң нерсе. Биз мисалы мени балалуу болоюн, мен карганда мени ким багат? Мен ооруп калсам мени ким карайт деп өзүбүздү ойлойбуз го. Анна болсо, "Сен мага бала бер, эркек болсун ал. Анан кайра мен аны сага берем" дейт да. Кызык. Мына достор, биз болсо сиздер менен ушул 10 мүнөттүк подкасттын соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Жашооңузда жаратканга таянып, жараткан берегөр деп тиленген учуруңуз болду беле? Ылдый жакка жазып коюңуз. Мүмкүн ооба болгон, анан мен момундай жооп алгам деген күбөлөндөрүңүз болсо, андан беш бетери ылдый жакка жазып койсоңуз биз кубанычта болобуз. YouTube каналга катталганды унутпаңыздар. Андан тышкары баарыңыздарды, баардык угармандар сиздерди биз ушул Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Ал жакта да биз менен бирге болуп, биз менен чогуу сонун маалыматтардан кабардар болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз дагы да кызматта экенин эске салам. Андыктан дал ушул сандарга дагы өзүңүздүн жеке оюңузду жазып кетсеңиз болот. Көңүлдүү күн достор, бар болуңуздар жана бай болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.